түз эфирден мени уткан болсо ошо айыл өкмөт болуп иштесин. Бул түз эфирден эч качан мени ута албайт. Мен бунун акылына өзүм бааны берип койгонмун качан элечи. Бул эч качан өзү өтө албайт. Бардык мыйзамдар боюнча тесттен өтсүн. Мен ошо жерде ошо Самидиновду жеңбесем, мен атымды башка коем. Бир депутатыбызга мындай жана мына телефонунда турат, ушундай уят сөздөр менен СМСтерди жазып аттыр да, эми мен сени ушундай айырып таштайм, анан мындай кылам, андай кылам. Эми адам оозун алгыс сөздөр менен мына азыр буякта турат эң улуу мундагы улуу жаштагы депутаттарыбызды даже иши кылып бутылкага отургузам, андан башка эми аябагандай уят сөз, эми аны айта албайсың. Туркияга кыз саткан Хапиза Абдуллаева деген депутат бар. Азыр бизде ошо Димитровка участогунан өткөн, ошо кызга крышевать этип алган. Адамча сүйлөбөйт да, мындай кирсеңли бир бандит алдына киргенге окшойсуң да. Муну кабыл калат да, анан кийин же бирдекени сүйлөй албайсың. Пособие ала турган болсо, пособие бүт эле акча менен бүтөт. Бир балага 1000 сомдон алат. Көз ачыкта калат экенсизби? Ооба. Көз адам карайт. Молда окутуп, кантаркада деген. Мен тойдон келдим, Осип боло деп. Көфелерди, кант печеньелерди алып келип берсиңер дедим. Көрсө окутуп жүргөн экенсиң ошондо дедим. Азыр эмне үчүн алып келип берип атасың? Себеби сен чүлүк өткөзүп алдың. Ошол. Айыл үчүн эч нерсе кылбаптыр. Айыл үчүн биздин ынтымак айыл үчүн эч нерсе кылган жок, мен көргөн жокмун да. Көзгө көрүнүктүү нерсесин көргөн жокмун. Мындагы жарандар Жалал Абад облусунун Сузак районунун Ташбулак айыл өкмөтүнүн айылдык кеңешинин депутаттары жана тургундары алар 2,5 ай мурун жаңы шайланган Нурбек Самидинов аттуу айыл өкмөткө нааразы. Алардын айтымында ал шайлоодон негизсиз жеңип, негизсиз кызматта отурат. Кененирээк маалымат алдында. Саламатсыздарбы? Наразы тараптын айтымында Нурбек Самидинов буга чейин да аталган аймакта 2017-жылдары 4 жыл айыл өкмөт болуп турган. Анда кылган иши элге көрүнбөй, наразычылыктар жаралган. Жакында болуп өткөн жергиликтүү кеңештердеги шайлоодо мыйзамсыз кайра дагы айыл өкмөт болуп кызматка отурган. Буга наразы болгон айыл тургундары жана депутаттар бизге кайрылып төмөндөгүлөргө токтолушту. Негизи ошол окуя тууралуу шайлоо качан болду? Башынан баштап түшүндүрсөңүз. Мен Алтыбаева Майрамкан Саяковна, Сузак районуна караштуу Жалал Абад областынын Ташбулак айыл өкмөтүнүн Ташбулак айылдык кеңешинин депутатымын. Бизде Ташбулак айыл өкмөтүнүн башчысын шайлоо болгон 2021-жылдын 10-июнь күнү болгон. Анан 31 депутат катыштык. Анан жергиликтүү тургундарды дагы ошо Самидинов Нурбек, эки талапкердин бирөөсү Самидинов Нурбек, экинчи талапкер Гиязов Тайкожо деген болгон. Шайлоонун башталышы алдында бирок ошол Самидинов Нурбек өзүнүн тарапташтарын алып келип алып, уже адамдарга психологиялык удар бере баштады да. Ошол шайлоо өтө турган залга ошол өзүнүн дежурный адамдарын алып келип, ошол обончу катындарды постоянно дежур кылып, акча берип алып келип сүйлөтө турган аялдарды алып келип алып туруп, ошол Гиязовга нападение жасатып, ызычуу баштады. Анан ага деле эч ким көңүл бурган жок, майлы деп унчукпай эле койдук. Кийин эч ким ага теңелген жок. 20-31 депутат ошо өзүбүз каалаган талапкерди шайладык да, урнага кирипчи. Анан ошо Нурбекке добуш берди. Самидинов Нурбекке ал жерде добушту 16 деп эсептеп коюп атат да. Ал жерде биринчи Гиязовдукун эсептеди 15 деп. Анан экинчи буякта 16 бюллетень калат да, 16 бюллетенди эч мындай Гиязовга 15 дегенде элечи баягы анын тарапташ болуп турган немелери, депутаттар кыйкырык бакырык кылып эле залдын ичинде бакырып жүрүштү. Анан калган бюллетенди эсептеп өткөзүш керек эле да, мындай алып бул Самидинов Нурбекке депчи. Самидинов Нурбекке деген деп 16 бюллетенди калтырып туруп эле бияктагы эле Гиязовдукун эле мындай бирме-бир эсептеди да, аныкын эсептеген жок. Алга ушунча голос деп айтылган дагы жок да. Анан кийин мен ордумдан туруп барып, биз дедим ошо бюллетендерди көрөйлү дедим. Эмне себептен көрсөтпөйсүңөр бюллетендерди десем, биз бюллетендерди неме папкага бербейбиз деди да, баягы 16 бюллетенди бербейбиз дегенден кийин мен папкага салбай бюллетендерди бергиле көрөйлү десем, бюллетендерди бербей атты. Анан үстүнөн бир бюллетенди алдым. Алсам ошо сейф пакетке салып атканда бир бюллетенди алдым. Алып карасам уже бюллетенге белги коюлуп калган экен да. Мындай метка коюп шайлаштырды. Анан мен алып мынакей мына бир бюллетенде метка коюлган бюллетен турат дедим. Урматтуу аймактык шайлоо комиссиянын төрагасы, мону көрдүңүзбү дедим. Эмне себептен ошол бюллетендерди сиз жарактуу деп таап атасыңар деп ошентип эме кылсам, бюллетенди колуман жулуп алышты дагы. Анан ызычуу болдук, кыйла жаңжалдаштык. Биз эптеп сүрөткө тартып калдык телефон менен. Баягы меткасынчы тартып калгандан кийин анан алар сейф пакетке салды дагы.
сейф пакетти кучактаган боюнча аймактык шайлоо комиссиянын немеси мүчөлөрү сразу залдан качып чыгып кетишти. Арыздануучулардын айтымында шайлоо комиссиясынын өкүлү шайлоодогу бюллетендерди карабаганын айтышат. Мындан улам анда ызы чуу жаралган. Hiç narsa çekilmeyin. Biz de bunu narkologa apart болуп biz bunu иш убактынан кийин ичкенге боло берет деп иш убактысында ичип алган мынакей көздөрү кызарып. Emес айтып атат onu. Давленияныз көтөрүлгөндөн içет dedi. Davlenen kotarılıp gitti. Ne kılar? Öl karşı gerek. 5'ten keyin özür Yalan diledim. söylüyor. Kандай акча бар? Ölüm ben aldım. Ölüm cevap verin. Siz ölmüşsünüz Aliçe. Siz geçeten beri biz ölgön yokuz. Siz arak içip al ölüm de korkuyor tasma. Şu an öyle mi diyor? Mamleketlik kızmat. Yok. Yok. Ben vardım. Şu oldu. Muhak deputatlar dedim. Bırak dedim. Ben disiplin şokunu ülkenin karavadım ben. 19 qaqdan keldi. Men qaravadim ana, ali iki qizim qaraganlar. Men aqlimda aytdim-ku, ali iki qiz eğer nima ketilgan bo'lsa, men javob beraman. Qo'llar pishin solib ketar şeyde dedilar, iki qiz nima qilib qoldi? Shaytonlar qoldi. Ana men aytdim, men javob beraman. Iki qiz eğer nima qilsa, men javob beraman. Keyin atqanimizda ko'ydilar. Айылдык кеңештин депутаттары соттордун эшигин каккылап, акыйкат таап, мыйзамсыз отурганын айтканы менен того тынбаганбы Айтор кызматтан кол жууган эмес. Ал жарандарга президент Жапаровго жолукканын айтып, иштөөгө уруксаат берди деп коркутуу менен отурат дешет. Айыл өкмөтүбүздүн этикасы да жок. Этикасы жоктугунан улам мисалы үчүн ошо баягы бир депутатыбызга мындай жана мына телефонунда турат, ушундай уят сөздөр менен СМСтерди жазып аттыр да, эми мен сени ушундай айырып таштайм, анан мындай кылам, андай кылам, эми адам оозун алгыс сөздөр менен мына азыр буякта турат эң улуу мундагы улуу жаштагы депутаттарыбызды даже иши кылып бутылкага отургузам, андан башка эми аябагандай уят сөз, эми аны айта албайсың. Мынча эми эмен алдында, экранын алдында муну айтыш өзү уят. Алга уят жок экен. Этикадан вообще деген тамга жок, анда эстетика, этика деген жок. Ошо ушундай 4 жыл биздин элди башкарды да, биз ошо бюджетте болсо совсем каша. Биз болгон ошо бюджетте кетирген ошибкалары боюнча полный 4 жыл бою каталарын таап, почти 4 жылда 20 миллион акчаны булар уже жеп коюшкан да. Азыр биз ошонун бардыгын Кудай кааласа фактыларыбыз бар, далилдеп туруп биз президенттин өзүн алып кирели деп атабыз. Бул боюнча биз жерлерди саткандыгы боюнча жаңы контурду бузуп сатып беришти, 43-контурду бузду, жаңы контурду бузуп сатты. И андан сырткары дагы көптөгөн жайыт жерлерибиздин бардыгын өзүнүн урук туугандарына берип алган. Азыр биздин жергиликтүү тургундар жайыттан кыйналып атышат. Туркияга кыз саткан Хапиза Абдуллаева деген депутат бар. Азыр бизде ошо Димитровка участогунан өткөн, ошо кызга крышевать этип алган. Ошонун ачылган дело 171 статья менен кылмыш иши козголгон. Ошол кызды азыр ошо аялды корголоп, мени шайласаң сенин делоңду, менин өзүн Шумкар деген эмеси бар экен, бак бир тууган жээни РООдо иштейт экен. Ошого сенин делоңду жаптырабыз деп, анан кийин ошо кызды дагы ошо корголоп атат да, мисалы үчүн кылмышкерди корголоп атат бүгүнкү күндөчү. Ушул экрандан пайдаланып айтат элем. Самигинов Нурбекти мен түз эфирге ошо жерден тесттен өткөнгө чакырат элем. Түз эфирде мени менен тесттен өтсүн. Мен ушуну айтат элем. Самигинов Нурбек эгерде өзүнүн билимин, күчүн сынай турган болсо, мени менен түз эфирде тесттен өтсүн. Кыргыз Республикасынын конституциясы, Кыргыз Республикасынын муниципалдык жарандык кызматы боюнча, Кыргыз Республикасынын муниципалдык жарандык кызматынын этика, эстетикалары боюнча, бардык мыйзамдар боюнча тесттен өтсүн. Мен ошо жерде ушу Самигиновду жеңбесем, мен атымы башка коем. Мен ушундай чечимге келдим. Мен муну дагы Кудай кааласа башка телеканалдар аркылуу дагы мен муну түз эфирге чакырам. Түз эфирден мени уткан болсо, ошо айыл өкмөт болуп иштесин. Бул түз эфирден эч качан мени ута албайт. Мен бунун акылына өзүм бааны берип койгонмун качан элечи. Бул эч качан өзү өтө албайт. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, мен депутат катары, жаран катары, Кыргыз Республикасынын жараны катары биздин конституциялык укуктарыбыз тебеленип атат. Ошондуктан Кыргыз Республикасынын мыйзамдары бекерге жазылган эмес. Ошон үчүн жогорку соттун чечимин Борбордук шайлоо комиссиясы жокко чыгарып бергенге акысы жок эле. Буга чындап президент катары сиздин аралашкан жериңиз барбы жокпу, биз ушуну билгибиз келип атат. Анан эгерде бул туура эмес маалымат болгон болсо,
бизди дагы кабыл алып жаран катары ошол азыр чечилбей аткан көйгөйдү чечип беришиңизди сурайбыз. Биз жергиликтүү тургундар, жергиликтүү айылдык кеңешинин депутаттары бардыгыбыз ошо сиздин кабылыңызга баралы деп атабыз. Бизди дагы кабыл алып, жеринде маселени чечип бериңиз. Ызы-чуунун бизге кереги жок. Ошол жерде айыл башы болуп 4,5 жыл иштедим. Аны менен бирге анан булардын жанагы коррупциялык барган иштерине дагы мен талапты катуу коем, элдин талабын. Ошондо сындап койгон күндөрүм болду. Аркасынан мени иштен бошотту. Негизсиз. Сотко берип койдум, соттон өтүп келатам Кудайга шүкүр. Эми жогорку сотто каралды, мына сентябрга коюптур. Мунун кылганлыгы бюджетке кол салган. Ушул семет ала келгенде эсине чыгып калды, шашылып атып. Азыркы күндө токтотпой чек сатып атат. Өзү кол койбойт, токтомой. Печат өзүндө. Печатка соцадис зам бар, Төрөгөжев Далат Кожо деген. Бул кол койдурат. Жылы арткы 10 жыл болуп калды, 11-12 жыл болду. Мына 14 жыл болду. Ушинтип токтом чыгартып депутаттарга саттырат. Алты кеңеш депутаттары бар. Исмаил Илхам деген депутат бар. Дагы Фаркат аты ушуларга саттырат. Мен бирөөнүн данын алып калдым, башкасын ала албадым. Канча сомго сатат? Эмнеге сатат? Мен бирөө алган экен, сураштырсам $9,000 калыптыр. Телефонум аркылуу гана байланышып калдым, өзүнүн жолуктар албадым, келбей койду. Жок, бул мурунку сатыдан болгон. Мурунку саты Жеңиш Жөрөбеков деген начальник ууду Жалал Баш областыныкы. Ушул колдоп, коштоп, милицияларды алып келип уруп, өзбек улутундагылар коркутуп салган. Мурунку саты 17-жылы. Садыр Жапаровго барып келип кердейип атат. Бир ортомчу аркылуу кириптир. Акчасын берип мен ушун боюнча. Ошо ортомчу аркылуу кириптир. Эми канга салам бербеди. Болду, мен Садыр Жапаров кирип келдим. Болду иштейби dedi. Эми мындайча айтканда, ошого мисалы мен деле ошончо барбайм, мен эле кирсем, президентмен сүйлөшүп койдум, мышым пыштай албайт деген иши барам да. Пудочкага кетип атат бул. Бухгалтер кожочу ишме кылат экен. Акыры мойнуна койдум, молдо чогулуп. Көз ачыкта калат экен дейсизби? Ооба. Күйөөсү адам карайт. Молдо окутуп, Кантаркада деген. Мен тойдон келдим, Осип боло деп. Мен мында караган мага да бир караштуу адам бар эле да. Ошол айтып калды. Секирип контордон сурашсам, ооба, тойдон алып келдим, Осип боло деп таркатат деди. Анан өткөндө кыштын күнү айттым, мойнуна койдум. Сен жалын туасым алып өтпөттүм. Сен чалын колдонсоң, мен да колдонот турган адам бар. Сен биринчи келгенде өкмөттөн көфелерди, кант печеньелерди алып келип берсин дедим. Көрсө окутуп жүргөн экенсиң ошон дедим. Азыр эмне үчүн алып келип берип атасың? Себеби сен чүлүк өткөзүп алдың. Сен айткан деген. 4 адам сен ишин айтканыңды бошоттубу? Мен да сен айтканыңды бошоттубу? Башка жол жок болду. Мана. Мен номер 96 мектептин алдында жашайм. Бузулганыга 3 жыл болду. Ал жерде 800 бала окуйт азыр. Көбү шаарга барат, 800 ошол жерде окуйт. Ошого 3 смен болуп окушат. Кээбилери эшта кыргызуу тийип койгон ошол жерде окуйт. Ошого да көңүл бурулек да. Ошондон ал кишинин иш кылганы эч качан көзгө көрүнгөн жок. Эми мен турган жеримде. Ошол Айыл үчүн эч нерсе кылбаптыр. Айыл үчүн, биздин ынтымак айыл үчүн эч нерсе кылган жок, мен көргөн жокмун да. Көзгө көрүнүктүү нерсесин көргөн жок. Грамотный адамга окшобойт да. Каяктан бери алып келип өткүзүп койгонго окшойт.